Өткөн жылдын ноябрь айында Түштүк Африкадан мутацияланып, омикрон аталышындагы жаңы штамп ай айланбай бүтүндөй дүйнөгө тарады. Жакында Борбор калаада дарыланып жаткан 4 бейтаптын анализинен жаңы штамп тастыкталды. Дүйнөнү кооптонууга алып келген ковидтин жаңы түр дельта штампынан 7 эсе бат таралышы далилденген. Ошондой эле бул оору жеңил өтүп, сасык тумоо же курч респиратордук оорулардын белгилеринdeyi болорун адистер билдиришүүдө. Омикрон штабынын алгачкы белгилери коронавирустун башка түрлөрүнөн айырмаланат. Коронавирустун бул кооптуу вариантында кургак жөтөл, баш оору, жүрөктүн каттуу согушу жана дененин жанчылып оорусу сыяктуу белгилер байкалат. Бул ковидтин тез жуккан өтө оор түр экендигин дарыгер Эрмек Нурумбетов айтат. Бул омикрон штаммы өтө, орусча айтмакчы, заразность өтө повышенный, бул өтө оңой жугат экен. Билесиздер, убагында жанагы сезонный грипп дагы бар. Ошондон отличиясы болбошу мүмкүн. Бирдей болот. Дагы баягы жыт сезүү, дам сезүү деген клиникасы бар. Ошол жок болушу мүмкүн. Негизинен бул ким кайсыл бейтаптарга оор келиши мүмкүн. Бул сопутствующий заболевание деп коебуз. Жана сахарный диабет, жана жүрөк оору, жана башка оорулар бар. Бейтаптарга оорураак тийиши мүмкүн. Негизинен бул дарылоо ыкмасы жанагы дельта ковид эле дарыланат. Азыркы маалда шаарда бүт дары-дармектер жетиштүү. Бейтаптар келип жатат, дарыланып жатат. Пандемиянын божомолдонгон 4-чү толкуну башталып, өлкө аймагында вирустун жаңыдан 742 учуру аныкталды. Анын ичинде Ош шаарында 8 адамдан инфекцияны табылган. Кечээ күндөн тарта калаада кошумча 100 орундук кызыл зона ишмердүүлүгүн жандантты. Дарттан 16 бейтап дарыланып жатса, 3өөнүн абалы өтө оор. Кала аймагында 118 ишенимдүү байланыш номерине 1 сутка ичинде 28 чакыруу келип түшкөн. Анын 18-ин мобилдүү топ эпид изилдөөгө алган. Ошондой эле вирус күчөп жаткандыктан дарыгерлер кошумча күндүзгү стационар ачууга да даяр. Эпид ситуацияга байланыштуу Ош шаарындагы бейтаптардын сандары өсүп атканда, күнүгө кайрылгандардын саны өсүп аткандыктан биз ушул ковид центрди кайтадан жандандырып, азыр бейтаптардын баардыгын кабыл алып, дарылай баштадык. Азыр Оштон чыккан азыр боло элек омикронду тапканы. Андан мурдагылар бардыгы эле баягы дельта штамм деп, дельта штамм менен. Эгерде мына дельта штамм менен омикрон кошулганда, экөө биригип калса, мутация болуп неме кылса, мындай акыбал саар оорлошот деген божомолдор бар. Эми аны пока достоверно айта элек. Пандемияда адам ден соолугуна көңүл буруп, вакцина алуу, эмдөөдөн өткөн бейтаптар оорудан жеңил өтөрүн өмүр сакчылары айтууда. Өлкө калкынын 70% толугу менен эмделгенде гана жамааттык иммунитет пайда болот. Учурда вакцинанын 7 түрү тең алыскы аймактарга чейин жеткизилген. Шаарда 79.500 адам вакцинанын биринчи дозасы менен эмделген. Эмдөөдөн өткөн, жашы улгайган жарандар ковидке чалдыгып калса да, ооруну тез арада жеңип чыгып жаткандыгын адистер айтат. Вирустун тизгинин тарткан вакцина ар бир үй-бүлөлүк медицина борборлорунда акысыз сайылууда. Вакцина албагандарга биринчи жугуп калып атат да, анан ал ушул вакцина алган жандагыларга да коркунуч туудуруп атат. Мисалы үчүн жаңы жылда ошол жаңы жыл күнү 31 күнү карыялар боорукерлер үйүндө Алтын Уяда Ош шаарында бир карыябыздан чыгып калды, кайрылып калды. Аны текшергенде ошол коронавирус оорусу илдети чыкты. Биз аны сразу эле Башбулактагы кызыл зонага алып барып жаткырдык. Ал кишинен сурап келгенибизде, ал өзү отказ кылып, мен албайм деп түшүнүк каттардан бери жазып, ал киши албай калган вакцинаны. Ал эми ошол жерде жаткан туюк зона болгон үчүн биз ошо карыялардын калгандарынын бардыгынан анализ алдык. Алганыбызда ошол 20 адамдан дагы 6 адамдан, 6 карыяларыбыздан, картаңдарыбыздан чыкты. ПЦР жактан тастыкталып, бирок алардын симптоматикасы жок. Жеңил көтөрүш да, мындайча айткандачы. Вирустун жайылышы күчөп, катаал санитардык чаралар киргизилбеши үчүн алгоритмдик эрежелерди дыккат сактоону ак халатчандар эскертет. Пандемиянын мизин кайтаруудагы жана адам өмүрү үчүн вакцина алуу сунушталат. Азырынча массалык маданий жана спорттук салтанаттар токтотулушу каралып элек. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.